Саламатсыздарбы? Мен доо арыз менен сотко кайрылып, соттон чечим чыгып калды. Чечим чыккандан кийин жоопкер экөөбүз жарашып алдык. Соттун чечимин эми кантип жокко чыгарсак болот? Жоопкерге материалдык, моралдык доом жок. Соттун чечимин күчүнө кирип калса, кеч болуп калбайбы? Бул жерде негизинен тараптар тынышууга келген болсоңуздар, негизинен соттун чечимин аткаруусун токтотуп койсоңуз деле болот. Себеби дегенде соттун чечими күчүнө киргенден кийин ал соттун чечими маселе аткарууда да. Аткаруу үчүн атайын соттук аткарчылар кызмат бөлүмү сиздин талабыңызды аткарып бериш керек. Сиз бул чечим чыккандан кийин, күчүнө киргенден кийин дагы сиз аткаруу барак жаздырып, соттук аткаруучуга мындай кайрылбай койсоңуз дагы болот. Бул эми бир талап. Эгерде тынышууга келтиребиз, бул чечимди таптакыр мындай алып салыш керек, жок кылыш керек десеңиздер, анда ошол күчүнө киргенге чейин облустук сотко, ошол кайсыл жерде каралган болсо, ошол облустук сотко апелляциялык тартипте арыз менен кайрылып коюңуз. Себеби дегенде баягы жарашуу, тынышууга келүү соттун кайсыл инстанциясында болсо дагы, демек биринчи инстанцияда болобу, же болбосо облустук сотто болобу, кайсыл жерде болсо дагы мындай жарашуу, тынышууга келүү силердин укугуңуздар бар. Силер бул укугуңуздардан пайдаланып, облустук сотто, демек биринчи инстанциядагы соттун чечимин жокко чыгарып, ишти канааттандыруусуз калтырып, бул жол менен баягы соттун чечимин таптакыр жокко чыгарып коюу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси 43-берени доону өзгөртүү, доодон баш тартуу, доону таануу, тосмо доо, жарашуу макулдашуусу. Доогер биринчи инстанциядагы соттун чечими чыгарылганга чейин доонун негизин же предметин өзгөртүүгө жана доо талаптарынын өлчөмүн көбөйтүүгө укуктуу. Ошондой эле доогер процесстин кайсы болбосун стадиясында доо талаптарынын өлчөмүн азайтууга жана доодон баш тартууга укуктуу. Жоопкер доону моюнга алууга же тосмо доо коюуга укуктуу. Тараптар ишти процесстин кайсы болбосун стадиясында жарашуу макулдашуусу менен бүтүрө алат. Эгерде жарашуу макулдашуусу боюнча аракеттер мыйзамдарга каршы келсе же башка жактардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзам менен корголоочу кызыкчылыктарын бузса, сот жарашуу макулдашуусун бекитпейт.